Арбаңыздар арлыктуу телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан Тапкычтайм программасы сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн 21 март күн менен түн теңелип, улустун улуу күнү аталган Ноорус майрамыңыздар менен жалпы кыргыз элин чын дилибизден куттуктайбыз. Андыктан бүгүнкү Тапкычтайм программасынын чыгарылышы жалаң Ноорус тууралуу кызыктуу суроолор талашарынын меймандарына ошондой эле жергиликтүү тургундарына берилмекчи. Андыктан алардын жообу кандай болоору сиздерге кызык болуп жатса, алдыңкы мүнөттө биз менен бирге көрө болобуздар. Ноорус деген сөз кандай маанини берет? Күн менен түндүн теңелиши. Күн менен түндүн теңелиши. Күн менен теңелиши. Күн менен түндүн. Жаңы жыл. Күн менен түндүн теңелиши жаңы башталуу деген түшүндүрөт. Эми бул күн менен түндүн эмеси равноденствие движения равноденствие. Бирок жаңы күн деп эсептейм го мен. Жаңы күн. Бул варианты бул жаңы күн. Ноорус байыркы фарс тилинен алынып, кыргызча жаңы күн деген маанини билдирет. Ноорус майрамы кайсы элдерден таралган? Türk ellerine bulsa gerek. Иранда. Ирандан. Иран. Иран. Биздин заманга чейин 2400 жыл мурда Иранда ташка чегилген сүрөттөрдө Ноорустун майрамдалганы көрсөтүлгөн. Кыргызстанда Ноорус качантан бери расмий түрдө белгиленип келет? Биринчи сыноо. Умалстын шамбана. Күндәр эме болуп берметкени. 91 го, 91ден баштап. 91ден бери. 91. 1991. 91 жыл. Сөрөмөн калыктасан кестип. 91. 1991 жылы 1 февралда Жогорку Кеңеште кабыл алынып, расмий түрдө белгиленип келет. 2009 жылы Ноорус расмий эл аралык майрам деп кайсы уюм тарабынан кабыл алынган? Биркен Улуттар ЮНИСЕФ. Бүткүл улуттар уюму болуш керек. Üçüncüsü go demiş. ЮНЕСКО. Ha, UNESCO. 2009 жылы Ноорус ЮНЕСКО тарабынан адамзаттын материалдык эмес маданий мурастардын тизмесине киргизилген. Ноорус майрамында жасалган жөрөлгөнү табыңыз. Биринчиси арча түтөтүү деп ойлойбуз. Арча түтөтүү. Арча түтөтүү. Arça salt götür. Birinci ben. Evet. Emniyetiz arça түтөтүү. Arça түтөтүү. Arça salt götür de havasta. Ноорус майрамында арча түтөтүп, алас-алас ар баледен калас деген жөрөлгөнү көрүүгө болот. Ноорузда сүмөлүк менен кошо жасалган кыргыздын улуттук суюк тамагы кандай аталат? Көжө. 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 Айтı көжө. Birinci variant. Көжө болот. Көжөтө. Көжө. Көжө. Көжө, көжө. Көжө. Көжө буудайдан же акталган дандан, эт, май кошулуп жасалган суюк тамак. Кыргыздардын байыркы тамактарынын бири. Сүмөлүктү бышырууда канча чакмак таш салынат? Кырк года ушун точно билбейм.
Biz 40 taş dep oylayбыз. 8-12. 61-63. 61-63. Экинчи варианты. 60-62. 61-63. 61-63. 61 же 63 чакмак таш салынат. Илгери Ноорузду канча күн белгилешкен? Жети. Жети күн ода. Оңай. 7 gün болжолу мен биздин оюбузча. 13 күн. 13 күн. 13 күн барам. Birinci bölüm orta. 13 gün. Жетсен дашсам hiç bir 13 ayımı. Байыркы заманда Ноорузду 13 күн майрамдашкан. Азыркы учурда 3 күндөн 5 күнгө чейин белгиленет. Аластоонун мааниси эмне? Бул ошо абаны тазалап, бул негизи антисептик деп койсок болот азыркы менен. Ошол ичиндеги үйдүн ичиндеги вирустар тазалоо да. Жамандыктан арылды. Жамандыктардан арылды. Жамандыктардан арылды. Талманыз көтөкмөдү. Жамандыктан арылды. Жамандык кылган generation turn. Жамандыктан арылды. Талас жергесиндеги туудундарга жана ошону кыргыз элинин баарын Ноорус майрамы менен куттамакчымын. Ноорус майрамы деп жана өзүңөр айтканда жаңы күн, жаңы жаратылыштын жаңылануусу, ар бир өзүктүн жашылданып жаңылануусуна ушуга баарыбыз жакшы мааниде тосуп алалы Ноорус майрамы. Баарыңыздарды Ноорус майрамыңыздар менен куттуктамакчы. Бардык тугазерет. Келе жаткан Ноорус майрамы менен чын жүрөктөн куттайбыз. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө ынтымак болсун. Ноорус майрамыңыздар менен бардыгыңыздарда аманчылык, тынччылык болсун. Денсаулыгыңыздар чын болсун, өмүрүңүздө узун болсун. Байрамыңыздар менен. Сиздерди келе жаткан Ноорус майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ноорус майрамы бизге токчулукту, молчулукту алып келген жылдардан болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип бүгүн биз катышуучулардын Ноорус майрамы тууралуу канчалык деңгээлде билерин сиздер менен биргеликте байкадык. Дагы бир жолу жалпы кыргыз элин кирип келген Ноорус майрамы менен куттуктайбыз. Эгемендүү элибизге Ноорус майрамы жалаң жакшылыктарды, ийгиликтерди, өнүгүүнү алып келген жаңы жылдардан болсун. Ошо менен биз Тапкыч Тайм программасын жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.